Нұрсейіт Бектемирович. Дастан дегенде Дастан заводы деп сөйлесеңіз. Дастан Далабаевич отырады, мен отырам. Тұран түшінік болып қалып отады. Жогорку кеңештин 11-июнундагы сессиясында Орусиянын Кант шаарындагы авиабазасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Жыйында баяндама жасаган коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Нурсейит Кедеевдин айтымында инвентаризация иштери Орусия 58 гектардан ашык жерди колдонуп келгенин көрсөттү. Буга байланыштуу учуу конуу тилкелерин оңдоо максатында 2012 жылы кол коюлган макулдашууга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арыспекович, сиздерге белгилүү болгондой 2013 жылдын 20 сентябрында Кыргыз Республикасынын аймагында Каракол, Майлы суу, Кант шаарларында, Спартак жана Чалдыбар айылдарында Россия Федерациясынын аскердик объектилеринин туруусун жөнгө салган макулдашууга кол коюлган. Негизги 3 суроо каралган бул жерде. Биринчиси ижара алынган жер тилкелерин көбөйүшүн жанагы ылайык ижара акысын көбөйүшүн шарттайт. Жалпысы $291,600 көбөйөт жылына. Экинчиси Россиялык тараптын каражаттарынын эсебинен учуп конуу тилкеси жана аэродромдук зонанын башка объектилери оңдолот. Үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын аймагында учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу жаатында кызматташтык кеңейет. Урматтуу депутаттар, 6 фракциянын чечими кол коюлган. Сиздерде Жогорку кеңештин регламент негизинде бул мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алып берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Мыйзам долбоору буга чейин аталган комитеттин күн тартибинде 3 рет киргизилип кайра алынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө айтылган. Орусия Канттагы базанын учуу конуу тилкесин оңдой турганын жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылган. Ушундан улам айрым депутаттар жер Орусияга өтүп жатат деп камсанашууда. Кыргыз жери эч кимге барбайт, эч жака кетпейт. Биздин жерибиз болуп калат, бирок арендага берилет, туурабы? Ошону так жооп берип коюңуздарчы, анткени урматтуу Айсулуу Турусбековна, туура айтасыз. Соц тармакта дагы талкуулар, ар кандай ой пикирлер кыргыз элинин арасында, коомчулук арасында болду. 2012 жылы коюлган макулдашуу боюнча күчүнө 2017 жылы кирилген бул макулдашуу. Ошондо 2017 жылы кирилгенден кийин 2032 жылга чейин, 15 жылга чейин бул макулдашуу юридикалык өзүнүн күчүндө турат. Ал эми депутат Улукбек Ормонов ижарага берилген 15 жылдын ичинде авиабазаны оңдойбу, коёбу, бул алардын иши. Андыктан келишимди өзгөртүү түшүнүксүз экенине токтолду. Аларга бирөө койду атабы. 15 жылдын ичинде оңдойбу, коёбу, алардын өзүнүн иши. Анан ушундай өзгөртүүнү мен ойлойм, бул кичине азыр мына коллегаларым айткандай түшүнүксүз да бул жердечи. Действующий соглашение, туура айтасыз, бардыгы. Жер тилкелери, земельный участок передается во временное пользование. Недвижимое имущество российской стороны на время действия соглашения 15 жылдын ичинде Россия тарапка каралат. Булчу макулдашуу бүтөр замат эртеси бул кыргыз тарапка өткөрүп берилет безвозмездно. 15 жылдан кийин асфальтыңыздан бирдеме калабы калбайбы Кудай билет. Качантан бери ушу асфальт недвижимый имущество болуп калган. Неделимое улучшение деп айттык. Улукбек Павлович, неделимое улучшение деп ат коюлду. Бетон Россияныкы болобу, мен түшүнбөй атам. Эң ошондой сиз айткандай, туура. Ал бетон жерде турабы же асманда турабы? Бетон жердин үстүндө турат. Алы Карашевдин айтымында бул база улуттук коопсуздукка таасири чоң, аны да эске алыш керек. Учуучу тилкени учурдагы талапка ылайык жасап берип атат да, кайра бузуп көтөрүп кетпейт дейт. Бизге бул аскер базасында бизге негизги кереги регионалдык коопсуздук бар, улуттук коопсуздугубуз бар бул жерде. Аны дагы эсептеп чыгарышыбыз керек. Үчүнчүдөн, алар мисалы үчүн биздин ошол учуп кетүүчү учуучу сызыкты жакшылап, оңдоп берип аткандан кийин, бүгүнкү современный кылып туруп, бүгүнкү талабын алып келип берип аткандан кийин, ага биз өз жасай албайбыз, берип атат ага бизгечи. Алар кайра аны бузуп туруп көтөрүп кетпейт бүткөндөн кийин. Ул калат Кыргызстандачы. Айтор Иса Өмүркуловдун боору ооруп кеттиби, бул долбоорду жабык эшик артында карасак болмок деп эскертүү берди. Башкысы жер калды, материалдык жактан кошумча болот деп бир катар негиздерди сүйүнчүлөп жиберди. Негизинен мына туура айтышты, мен кайталабайын. Жер калды. Материалдык жагынан кошумча болот. Андан тышкары эми безвозмездно алып аткан курал жаракты да билебиз да, туурабы? Анын баарын эми айтып отурган кереги жок.
Ошон үчүн 3 окууда колдоп берели, урматтуу коллегалар. Чоң рахмат. Башкы штаб Орусияга жер берилбей турганын, келишим аяктагандан кийин сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кыларын билдирип жатат. Башкы штабтын билдирүүсүндө орус тарап мурда жерди ижара акысы үчүн жыл сайын 4 миллион 502 миң доллар төлөсө, протокол күчүнө киргенден кийин 4 миллион 794 миң доллар төлөй баштайт. Бир топ суроо жооптон кийин Жогорку Кеңеш маселени биринчи окууда добуш берүүгө жиберди.